Эгерде бир жигит аялы менен конок барам десе 2 саат мурун даярданыш керек, туурабы? 2 саат мурун эскертти, айтты. Сен аял бояныш керек, кийиниш керек, тараныш керек. Эгерде жарым саат мурун айтып койсоң кечиктиң дейт. Туурабы? Ушунчалык өзүнө көңүл бурат. Эмне үчүн ушунчалык сулуулук, жакшы көрүнүш. Бирок негизи достор, мен бул салыштыруу менен айттым. Ийгилик андан көп жертваны талап кылат. Эмне үчүн осуну айтып атам? Бардыгыбыз ийгиликке жеткибиз келет достор. Адам төрөлгөндө эле ийгилик айырмасы жок, кайсы сферада. Бизнесте болсун, саясатта болсун, искусствода, сырча болсун. Же болбосо эмнеке досу отургандай, мына актер болом деп атпайт, туурабы? Актер болсун, ийгиликке жетем деп. Жөнөкөй киши болгубуз келбейт. Баарыбыз бир легендарлуу, атактуу киши болгубуз келет. Мына буякта жигиттер отурат, офицерлер. Генерал болбойм деп, болом деп кыялданбаган солдат, бул солдат эмес дейт, туурабы? Булар отурган жигиттер ойлойт, генерал болгусу келет, туурабы? Кыргызстанды ушунчалык атын тааныткан, керек болсо Манасадан өтө турган чоң бир бакыйган, может генерал, может фельдмаршал болгусу келет, туурабы? Дүйнөгө таанылган. Ар бирибиз ийгиликке жеткибиз келет, бирок тилекке каршы достор, баарыбыз жетпейбиз. Тилекке каршы ашып кетсе 10% ийгиликке жетет. Анан суроо достор, эмнеге? Мен ойлотом, бирок дебаттерде отурат, суроо бергениңерди көрдүм, таш деп суроо берет экенсиңер. Уялбайт экенсиң, андан жакшы. Бирок суроого жооп бергенден дагы суроо берген бул эң чоң искусство. Себеби биздин суроо берүү жөндөмдөрүбүз биздин дилимизден келип чыгат. Жөнөкөй банальный суроо берип коюш баарыбыз билебиз. Отуруп туруп эле. Сиз эмне тамакты жакшы көрөсүз? Же болбосо сиздин жакшы көргөн фильмиңиз, же болбосо сиздин жакшы көргөн китебиңиз деп. А бирок бизге керектүү суроону бере алабызбы? Мисалы үчүн мен өзүмө керектүү суроону бере аламбы? Ошол 6 жылдан бери, мына 7 жыл болуп калды, ал өзгөчө 6 жылы кийинки. Биз жаштар менен көп иштедик. Мектептерге барганда балдардын суроосун анализдеп көрсөм, кээде ичиң ооруйт. Кумтөр эмне болот? Же болбосо дагы бул маселе эмне болот дейт? Өзүнүн көйгөйүн чече албай туруп, башка нерсени ойлой берет. Бүгүн чече албай турган маселе. Ошондой суроо атпайбы достор? Ийгиликсиз болуп калган себеби эмнеде достор? Эмне үчүн бир адам ийгиликтүү, экинчи адам ийгиликсиз? Илгери Колизей салып атканда кулдардан сурат дейт. Эмне бир кул кетип барат дейт. Сен мыякта эмне кылып жүрөсүң десе айтат дейт. Мен Колизейди куруп атам. Колизейди. Бул кылымдарга аты сакталат дейт. Бул биздин империянын атын кылымдарга калтырат дейт. Тозак кул. Бирок ал ошончолук өзүн ушу менен көрсөтүп атат дейт. Ал ушундай кылат жагат. Экинчи кулдан сурат, сен эмне кылып жүрөсүң десе, аргам жок дейт. Аргам жок дейт. Мен башкармайм, мен кулмун, иштешиң керек. Үчүнчүсүнөн сурасаң эмне дейт? Менин да аргам жок дейт. Мен кетип калам бул жерден дейт. Бирок кетип калсам акча таба албайм дейт. Үй бүлөнү багышым керек дейт. Үчөө тең ошол жерде иштеп атат. Бирок бирөөнүн карабайсыңарбы, мотивациясы бой болгон. Мен Колизейди куруп атам дейт. Болбосо үчөө бирдей. Ошондуктан айтып атам, кандай мотивация болбосо достор бул жерде. Азыр мен көрүп атпайм, Аскар Матуш менен сүйлөп атканда да көрдүм, шылырлар көп. Как будто ушакта отуруп алып, биз Кыргызстандын глобалдык проблемасын чечип аткандай. Шылырашып аткандар, сүйлөшүп аткандар. Как будто ошол эртең эле биз барып кыргыз-казак чегарасын ачышпай атабыз. Ушу бир экөө сүйлөшүп атат, отуруп алып, укмуш бир проблема чечип атат. Мен ишенген жокмун, ушул жерде отуруп алып сүйлөшүп аткан арасында бир проблема чечип атканларына. Бул жерден бүткөндөн кийин деле сүйлөшөсүңөр. Мен университетте окуп атканда бир түрк мугалим келди. Келди, анан таң калды. Мен кыргыздардан бир нерсеге таң калдым деди. Эртең менен кирип келатсам деди университетке. Эки кыз туруптур деди. Анан кирип кеттим деди. 1,5 саат сабак берип кайра чыктым. Ошол эки кыз дагы турупту. Анан кийин келдим, кофе ичтим деди, кантинге кирип. Кайра кеттим. Кайра кетип, 1,5 сааттан кайра чыгып дагы эле турат деди ошол. Таң калып койдум деди, бул экөө эмне кылып атышат деди. Биринчи түшүнгөн жок деди. Бир жума күнүгө өтөм деди, ошол экөөнүн күнүгө көрөм. Күнүгө эрте келет, түштөн кийин сабактар болсо керек, күнүгө сүйлөшүп дейт. Анан таң калсам деди, кийин ошолор подружкалар. Достор. Айтып аткан сөзү достор, биздин жөнөкөй кетирген убактыбыз өтө көп. Эгерде биз ушул жерде отура турган болсок, достор, силер бул жерге ойлоп атасыңар, бекер отурган эмессиңер. Силер убактыгар менен төлөп берип атасыңар. Силердин жарым саат болсо да 1 саат убактыңар өтүп атат. Мен 32ден. 32ден докторлугумду жактагам экономикадан. 32 жашка чейинки мен нени көрсөм, достор, биздики силерге жакыныраак туурабы? Жакыныраак. Айтып бере турган көп нерсе бар. Ошондуктан достор, айтып атпаймынбы, жана суроо бердим, ийгиликтин нерсеси мындай ачыкча эмне деп. Ар кандай суроо мына айтты, жигит айтты, максат керек. Ата-эне керек, ата-эне жардам беришет деди, мынакей аракет керек деди, чыдамкайлык керек деди. Достор, ушунун баардыгын эгер кошуп келсек, ушунун баарын кошуп келсек, бул мүнөз, характер.
Эгерде жалпы айтып эле турган болсок, характер. Мектеп бизге эмне берет достор? Мектеп, университет, билим. Бирок характерди бербейт достор. Эмнеге кээде 2-3 алган бала, 5 эмес, 2-3 диплом алган бала ийгиликке жете алат. Неге 5 окуп ийгиликке жете албай калат да, 2-3 алган бала айтасыз го мектепте окуучу эмес могу дейсиз. Бирок ийгиликке жетет. Характер. Эгерде ошол 5 окуп койгондо ошол характер менен ал вообще функционер болмок, вообще дүйнөдө гений болмок. Демек достор, мектеп бизге эмнени берет? Характер эмес, билимди берет. Университетте билимди берет. Ал эми характерди достор, ар бир адам өзү калыптандырат. Биздин алдыбызда эки эле жол турат достор. Же биз өзүбүз характерди калыптандырабыз, өзүбүздү тарбиялайбыз, же болбосо бизди турмуш тарбиялайт. Башка көзгө чапкылап атып, эки жака умулуп атып, бир күн өзүң как беленький тарбалап каласың. Бирок максаты жок адам, максат койлосо, характерин жок болсо, сен башкалардын максатын жашайсың. 90% адам башкаларды ээрчип жашайт достор. Башкалар эштейт, башкалар жашайт. Ашып кетти 10% киши өз максатын коюп, анан башкаларды ээрчите алат. Биздин алдыбызда эки чечим бар. Же биз башкаларды ээрчибиз, же болбосо характерибизди воспитывать этип туруп, өзүбүз башкаларды ээрчитип. А характер эмнеден турат достор? Характер эмнеден турат? Жакшы последовательность бар, достор. Характер адаттан, Адатчы. Достор, мындай последовательность бар. Характер мүнөз деп коелучу, мүнөз, Мисалы үчүн сиздин атыңыз кандай? Айдар. Айдар мисалы айтып болду. Эшиктен чыксаң кечикпейт. Сөз берсе сөзүнө турат. Максат койсо акыры эмне болсо да жетет. Достор аны билет. Мисалы үчүн. Мен билем Айдар кандай болот экен, бирок ушинтип ойлойм. Айдар ушундай болот. Айдар ийгиликке жеткенде кийин айтат, балдар айтат. Мен билем Айдар, мурлы ушундай болчу. Бул характер. Айдар ушул характер кантип калыптанат достор? Бул характер эмнеден коюлат достор? Айтып атпайсыз, адат, привычкадан. Привычка. А ушул адат, привычка эмнеден? Бул действиеден, аракеттерден. Аракет эмнеден чыгат достор? Бир нерсе кылуу. Бул чечимдин выбор. Биз чечим чыгабыз. А биздин чечимибиз эмнеден негизделген? Биздин билимибизге достор. Мындай жакшы последовательность бар. Ой, сөз, аракет, аракеттер привычкалар, а привычкалар түргүнү бар. Биздин мүнөз калыптандырат. Мисалы үчүн, мисалы үчүн, неге окуп жүрөм деген бар, жакшы. Ушу химия, физика сабак керекпи вообще? Ушул анан ушундай немелер бар, ойлойт балдарчы, бул оюна допускать этти. Оюнга допускать эттик, андан кийин эмне болот? Ушул сабактарды көп окубай баштайбыз. Кереги жок дейм. Андан кийин эмне кылабыз? Ал сабактардан бул биздин ойлорубуз сөзүбүзгө чыгат. Башкаларга айта баштайбыз. Койчу ушуну окуй, сен эле ушул проблеманы чече турган болсоң. Анан бир күн ушундан эле сабактан кача баштайбыз. Бул действиеге айланат. Бир жолу качтык, мугалим урушту. Кызардык, уруш уялдык балдардын көзүнчө. Экинчи жолу качтык, дагы кызардык, азыраак кызардык, бирок үчүнчү жолу дагы азыраак кызардык. Андан вообще кызарбай калдык. Анан бул эмне болот? Привычка, действие с привычкага айланат. А привычка болгондон болду, анан ошол сенин характериңе айланат. Же болбосо эгерде сен бир максат койсоң, туура. Мен эч качан кечикпейм. Мен эч качан алдыма бир нерсе тапшырмай ушуну аткарбай жолду орто жолду тыштабайм десең, бул сенин привычкаңа айланат. Сен ошого конуп каласың, сен ошо башкаларга айтасың, кызыктай киши экен, айткан сөзүнө турбайт экен деп каласың. Сага ошол билет. Кызыктай киши экен, өзү бир нерсе баштаса тыштап коет экен жолго. Мен муну түшүнө албайм деп айтасың. Биздин кол алдыбызда баягы алдыбызда ушундай эки чечим бар достор. Мен муну эмне үчүн айттым достор? Фондду айтыш үчүн, биздин фондду айтыш үчүн. Мен ушуну айтканга туура келди. Себеби биздин максатыбыз Кыргызстанда тилекке каршы 90% балдарда, мектеп окуучуларында, студенттерде максат жок. Максат жок. Максаты жок балдар, максаты жок коом, максаты жок өлкө болот атабыз. Бардык максаттан башка. Максаты жок адам достор, таксиге адресин айтпай отурган киши окшош. Жөн эле айдай бериңизчи деген. Жылай бериңизчи деген. Жылабы такси, жылбайт, э? Түшүнөт да жакаласа да, бирок жакаласа жүрүп калат. Жашоо да ушундай достор. Максаты жок жүрө берсеңерчи бирөөнү ээрчип. Эч кандай болбосо. Жашоо бир бурчка чыдап коет, караңгы бурчка. Жан жаган баткак толгон бир жерге чыдап коет. Ошондуктан максат болгонуш керек. Биз мына ошол фондду 2012-жылдан бери жаштар арасында лидерлик мектептерди уюштуруп жүрөбүз. 3 айлык, 2 айлык, 6 айлык. Жакында Наскар Масов айткан,
ошол курстарда Баткен, Ош, Жалал-Абад качып келди. Ушул жуманын ичинде Нарын, Талас, Каракол качылды. А Бишкекте бул 2012 жылдан бери жүрүп атат. Ошол курстар аркылуу биз эмнени кылабыз достор? Мына айтып атпайсызбы? Мектеп билим берип атат, бирок характер берген жок. Ошол характерди ушул курстар аркылуу бергенге аракет кылып атабыз. Жайнаткан характер. Максат коюну, вакытты туура пайдаланууну, өзүн-өзү мотивация кылууну достор. Мен ушул конда өтө белгилейт себеби биздин арабызда баарыңар кийин айтасыңар достор. Бизде бир жакшы оправдание бар. Эмнеге окубайсың десе, эмнеге экиге жетпей калдың десе, эмнеге ушундай болбой калды десе, биз оправданиябызга байбай оправдаться этебиз да, мындай болуп калды, тигиндей болуп калды. Ошол оправданиялардын айбай знаменитыйлардан бирөөсү, төртөөсү. Бул биринчиси ата-эне. Эмнеге экиге жетпей калдым айтат, мен ата-энем акчасы жок болуп калды. Ата-энемде акча болгондо мени частный мектеп берип койгондо мен окуш күндөрү болмок белет. Ойдо конкурс окуш болмок. Бирок достор, мен такай айтам. Эки пример. Жусуп Абдрахманов, Исхак Разак. Баарыңар билесиңер, экөөтөн тоголок жетимдер. Ата-энеси бай жок болчу эле. Бирок экөөтөн бирок Кыргызстанды түптөгөн болсо, экинчиси Кыргызстандын андан аралык чыккан киши. Демек ата-энеде эмес, ата-эне кийимди кийгизет, ден соолугуңарды кам көрөт, сумкага берет, китепти алып берет, болду. Калган өзүң өтүп. Экинчи оправдание эмне достор? Эжекелер. Университетке барганда балдарга жолсоңор айтат. Как будто мен эле ушу начар мугалимдер преследовать этип жүргөндөй дейт да. Мектепке барсам деле начар мугалим болчу, жакшы келсем деле начар мугалимдер дейт да. Бирок ошо биз начар деп жалап аткан мугалимдерден эле достор, 30 бала окуп атса бир класста, ошонун арасынан 2-3 чыгып атат. Ошол эле биз жамандап аткан мугалим, жамандап аткан мектеп, жамандап аткан китептердин арасынан чыгып атат. Мына азыркы пример Аскар Матбулович. Эгер айтып турган болсок, 21 жылдын ичинде Кыргызстанда төбөсү көрүнгөн бизнесмен айланды ишке келди. Эгер жамандап жата бермек да, болбойт Кыргызстанда мындай нерсе. Чыкты. Үчүнчү оправдание эмне достор? Айлап кеткен эмне досторду окружениени айтабыз. Айдар айтышы мүмкүн, достор начар болуп калды. Досторум жакшы болгондо мындай болмок. Бирок достор алып чыкты өзүбүз. Төртүнчү оправдание достор. Айлабыз кеткенде эмне таппай калсак айтабыз. Бул мурда Атамбаевдин өйлү болчу, азыр Жээнбековдун. Ушундай достор. Эртең менен бизди Жээнбеков туруп ойготуш керек болчу. Турагы Айдарды, кийимиңди ки, бүгүн сен Кыргызстанда ушундай келечегиңсиң, сен тур деп, чайын берип, нанын берип, анан чыгыш керек болчу. Ушундай күтөбүз да. Бул оправданиялар достор. Демек, могу жерде отурган балдар, силер эгер өзүңүздү кичинекей эстесеңер, жаңылышасыңар достор. Жаш эстесеңер да жаңылышасыңар. Биз компанияга барганда, вечеринкага барганда өстүп ойлойбуз, биз чоңбуз дейт, эмне эле бизге ограничение коюп атат дейбиз. Чоңойбодук, бул нормальный эле болуп калмак дейбиз. А жоопкерчилик берип бирдеме жаса десе, биз кичинекейбиз го дейбиз. Бул алдоо достор. Силер наоборот айткыла. Вечеринкага кичине барганда айткыла. Кой, абайлап турайынчы, могу кичине акырын жете элек болуш керек, бир нерсе таптачылык болбойбайын. 11 жыл мени таң калтырган ушул нерсе бар достор. 11 жыл мектепте окуп туруп достор. Университетте өз күчү менен өтө албаган киши бул банкрот. Бул банкрот. Анда эмнеге 11 жыл окудук? Өз күчүбүз менен университетке өтө албасак. Анан чалып, аке-чаке, анан тайке, кудаш, сөөк, дос, тааныш, дагы бирөөнүн таап, акча берип. Анан кайра 5 жыл университетке окуйбуз, 5 жылдан кийин дагы университетти бүтүп жумуш таба албайбыз. Бул дагы банкрот. Бул деген сөз англисче айтсак zero деген сөз, 0 деген сөз. Бул жакта отурган балдар болсо 8-9 класста барбы? 10-11 класста барбы? Аз калды банкротство. Эртелей кел. Айтып атпайсызбы, Кыргызстанды кантип өнүктүрөбүз достор? Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн достор, өзүбүздү өнүктүрүш керек. Калп эле кумторду ойлоп отура элбейчи? Кумтор эмне болот экенин ойлоп отура элбейби? Биринчи өзүбүздү ойлойлу. Өзүбүздү. Мен эмне кылам? Мисалы үчүн мен Амангелди. Кечеки 1 жыл мурунку Амангелди менен быйылкы Амангелди айырмасы барбы? Же жок? Эгерде болсо достор, анда мен алдыда кетип баратам. Эгерде ошол бойдон болсо, мен банкротствого кетип баратам. Банкротство деген бул акча эмес достор. Жашоодо максаттан ишке ашпай, сен бир неизвестный человек болуп калсаң, неизвестный. Жүрөт чыгып деген. Ошондуктан достор, мен силерге ушундай нерсе айткым келди. Фонд тууралуу айткам достор. Фонддун иштери ушундай. 3 ай бою биз балдарды ушул убакытты пайдаланганда, максат болгонго, каржы сабаттуулугуна ээ болгонго, бизнес план жазганга, уюштуруучулук жөндөмдүүлүккө ээ болгонго,
мына ушундай аракет кылып атабыз, үйрөткөнгө. Калгандары өзүңөрдүн.